Саламатсыңарбы? Бул видеода аналогиялар жөнүндө өтөбүз. Аналогиялардын бир канча негизги 7 бөлүккө бөлүнгөн боюнча өтөбүз. Алар кандай түрлөр жана кандай категорияларда келиши боюнча. Андан мурун болсо азыр мен силерге аналогиялар жөнүндө жалпы түшүнүктүү, өтө сонун кылып түшүндүрүп берген бир байкебиз бар. Ал болсо Капар Момуналиев деген. Капар Момуналиев байкебиздин YouTube'дагы видеосу. YouTube'га кирип, Капар Момуналиев деп издесеңер, Капар Момуналиев деп издегенде каналы чыгат. Мына бул жерден анын каналына кирип, видеолорун көрсөңөр болот. Ал жерден Капар Момуналиев аналогия деп жазсаңар дагы чыгат. Мисалы, аналогиялар, окшоштуктар жөнүндө өтө сонун кылып түшүндүрүп берген деп ойлойм. Түшүндүрүү методу болсун, жалпы түшүнүктүү 2 сабак менен менин билишимче түшүндүрүп берген. Жана бул жакта 4-чү сабактары да бар экен аналогиялар боюнча. Ушул видеону көрүп туруп, андан кийин менин бул аналогияларды категорияларга бөлгөн сабагымды көрсөңөр жакшы болот деп ойлойм. Эми өзүбүздүн сабакка өтөлү. Мен кээ бирөөлөргө айтып жүрөм, аналогиялар булар мисалы бул бир гана ОРТда эмес, башка мамлекеттердин дагы ушундай бүтүрүүчүлөрдүн деңгээлин, билим деңгээлин дейбизби, ошол жөндөмдүүлүгүн сыноодо мектепти бүтүргөн окуучуларга алынчу тесттер бар. Мисалы бул Американын ОРТ сыяктуу тести бар, SAT деген. Ошол сынакта дагы мурдакы версиясында, мурдакы түрүндө аналогиялар бар болчу. Бул деген ошо 2003-2000 жылдары, 2005-терге чейин болсо керек, адашпасам, Американын окуучулары дагы мектепти бүтүп жатып, аналогиялар боюнча ошондой өздөрүнүн ортосунда тесттерди жазчу да. Мен бул жерде аналогияларды ар кандай түрлөргө бөлөт. Мисалы, ар ким ар кандай методдор менен ар кандай группаларга бөлүшү мүмкүн. Мен бир ошол SAT-нин 501 суроо аналогиялар боюнча деген англисче китеп бар. Ошол китептин бөлүмү боюнча, ошолор кыргызча, англисче аналогияларды бөлгөнү боюнча мен кыргызчага которуп бөлүп чыктым. Ойлойм, ошол чындыгы мектепти бүтүрүп аткандар үчүн түзүлгөн аналогия болгондугу үчүн ушундай группага бөлгөн маанилүү деп. Бир айтып кетчү нерсе, аналогияларды иштөөдө силер сөзсүз бул группаларды билишиңердин кереги жок. Өзүңөр дагы ойлонуп туруп эле эки сөздүн ортосундагы байланышты таба берсеңер болот. Бирок муну билсеңер бир аз оңой болушу мүмкүн да. Азыр эми аналогиялар канчага бөлүндү? Бул жерде 7 группага бөлүндү. Биринчи группа бул бөлүк жана бүтүн. Бул жерде бир бүтүн нерсенин бөлүгүн биринчи айтып, анан бүтүнүн айтат, же бүтүнүн биринчи айтып, анан бөлүгүн айтат. Мисалы, бүтүн, бөлүктүн, мисалы, бул мисал келтирип көрөлү. Эшик жана үй дейт. Эшик, үй. Бул эмне болду? Мындай эшик бар. Бул эшик эмненин? Бул үйдүн, айнек болуп калды. Азыр. Бул жерде айнеги бар, эң жөнөкөй үй болсун. Бул жерде эшик. Демек бул эшик, бул үйдүн бир бүтүндүн бөлүгү. Бул биринчи группа. Эми экинчи группа. Экинчи түрлөр болсо, бул түрлөрдү категорияларга бөлүү болуп эсептелинет. Мисалы дейик, бул бир категория, искусство деген категория бар. Бул жерде мисалды жазайын. Сүрөт. Сүрөт бул искусство. Экиси менен болуш керек. Искусство. Сүрөт бул эмне? Сүрөт. Искусстводагы кандай искусствонун түрлөрү бар? Мисалы дейик, билбейм, өрдөө дагы өнөр адамдары бар. Сүрөт тартуу дагы бир жаңы бир нерселерди жасоо, ой жүгүртүү менен, фантазия менен жаңы нерселер жасоо, бул искусство. Мисалы, музыка дагы искусство болушу мүмкүн. Бул жерде сүрөт дагы өзүнүн бир
нерсе тартасың, өзүң бир элестетип тартасың. Демек бул ошол искусство бул неме болсо, бул жерде биз адашыппыз. Биринчи искусство келет, анан сүрөт келет. Себеп дегенде бул искусствонун ичиндеги сүрөт бул бир категория. Мен бул жерде туура эмес жаздым. Ошондо бул жерде түр эмне? Искусство. Анын ичинде кандай категория? Сүрөт категориясы. Ушундай болот. Үчүнчү түргө өтөйүк. Бул кубаттуулук жана өлчөм дейт. Кандай кубаттуулук? Бир нерсенин канчалык көп жасалгандыгы, кандай күч менен жасалгандыгы болушу мүмкүн. Же болбосо канчалык бар дейбизби, күчтүү дейбизби? Бир мисал жазайын. Жылуу жана эмне болушу мүмкүн? Муну дагы кубаттуу кыла турган болсок, ысык. Жылуу, ысык. Бул кубаттуулугун өлчөмү. Бул экөө антоним эмес. Себеп дегенде ысыктын антоними муздак болот. Мисалы, жылуунуку суук болушу мүмкүн. Бул бир кубаттуунун канчалык кубаттуу экендигин. Бирок мисалы антонимдер, синонимдер деп дагы аналогиялык байланыштарды тапсаңар болот. Ал байланыштар жөнүндө мен бул жерде жазган жокмун. Кийинки болсо функциялар. Функция эмне болушу мүмкүн? Бир зат же бир буюм бар жана анын кылган иши. Аны биз эмне үчүн колдонобуз? Калем. Калемдин функциясы эмне болушу мүмкүн? Балким тартуу дейбиз, дагы башка дейбиз. Калемди бирөөлөр билбейм эмне үчүн колдонот, бирок эң көбүнчө мисалы калемди биз ручка десек, же болбосо аны биз жазуу үчүн колдонобуз. Демек бул дагы калем жазуу деген бул функциянын түрүнө кирет. Функциялык аналогиялар дейбиз. Эми ыкма, ушул өтө кызыктуу деп ойлойм. Кандай бир ыкма менен аткарылгандыгын түшүндүрүп берет. Мисалы, кызартуу ыкмасы. Кызартуу бул кандай ыкма деп түшүнсөңөр, кууруудагы ыкма. Бир нерсени кантип куурушуң мүмкүн? Аны чийки болсо, куурулган эмести бир аз эле куурасың, же болбосо кызартып, аягына чейин кыпкызыл кылып куурасың. Демек бул дагы бир ыкма. Буга дагы бир мисал келтире турган болсом, ыкмага келүү дейли, мисалы келүү, анын кандай ыкма менен келе аласың, кандай жол менен, кандай метод менен келе аласың. Бирөө бир жакта келе жатса же басуу болуп жатса, мисалы кандай эки жакка чайкалуу десең, мисалы бирөө басып баратат, бирок эки жакка чайкалып басып барат. Бул дагы ошол бир иштин, бир аракеттин кандай ыкма менен жасалганын түшүндүрүп берет. Символ. Бул өтө эле оңой деп ойлойм, адашпашыңар керек. Мисалы ак. Ак бул эмненин символу? Ак бул тынчтыктын символу. Туурабы? Эми ар бир мамлекетке, ар бир маданиятка жараша кээ бир нерселердин өзгөрүшү мүмкүн, кээ бир түстөр, кээ бир нерселер, бирок көпчүлүк дүйнөдө ак бул тынчтыктын символу деп ойлойм. Андан кийин акыркы группа бул аракет жана анын мааниси. Бул жерде кыргызчага которгондо бир аз кыйынчылыктар менен котордум. Маани дегендин ордуна кайсы сөздү коём деп. Мисалы, жылмаюу. Бул жерде дагы бир силерге кызыктуу нерсе, жылмаюу дегенди кантип жазабыз деген. Кыйын, кээ бирөөлөр туура эмес жазып алышы мүмкүн. Кубаныч. Эмне болду? Көңүл буруп койгула. Жылмаюу. А-ю-у. Жылмаюу. Жылмаюу бул аракет, бир кылынган иш. Бул кубаныч болсо, анын маанисин, анын артында эмне болгон себебин же ошонун абалын түшүндүрүп атат. Кубанычта, жылмаюуда бир адам, скорее всего, кубанган болот. Мисалы, ыйлоо боло турган болсо,
суроодо жылмаюу кубаныч деп келди. Анан варианттарда ыйлоо, муң деп турат. Муң деген сөздү билсеңер керек. Муң, кайгы. Демек, бул жерде ыйлоо кайгы муңдун белгисин түшүндүрүшү мүмкүн. Бирөө ыйлап атса, демек бирөө кайгы муңда экен деген маанини билдириши мүмкүн. Ошентип бул жерде азыр ошол SAT 501 деген китеп боюнча аналогиялардын бөлүнүү ыкмаларын котордум. Бул ар ким ар башка ыкмаларга, ар башка бөлүмдөргө бөлүшү мүмкүн. Силер эң негизгиси өзүңөр ойлонуп туруп, экөөнүн арасындагы байланышты таба билишиңер керек. Ар кандай дагы башка жолдор менен тапса болот. Суроо берип туруп же экөөнүн колдонуп сүйлөм түзүп туруп байланышты табуу жолдору бар. Аларга дагы кеңири токтолсок болот. Мен болсо Капар Момуналиевдин аналогиялар видеосун кийинки бөлүмдөрүн көрбөпмүн. 3-чү, 4-чү дагы канча бөлүм чыккан болсо. Силерге сунуштайт элем, барып көргүлө. Балким мен көрсөткөн нерселер же мен сунуштаган ыкмалар дейинби же анын өзүнүн тапкан ыкмалары ал өзү сунушташы мүмкүн да. Ошон үчүн силерге сунуштайм. Азырынча аналогиялар боюнча ошол жерден токтойлу дегенде мен бир дагы сонун нерсе эсиме келип кетти. Бир сайттан окуп калдым аналогиялар жөнүндө. Ал жерде эң негизги биринчи маанилүү нерсе эмне дейт? Эмне дейт бияка? Бул дагы бир адамдын ою, бирок эң маанилүү нерсе практика деп жазып коюптур. Аналогиялар боюнча. Канчалык көп практика кылсаңар, силер ошончо ылдамдыгыңар жогорулап баштайт да. Мисалы, сен бир суроону көрдүң. Бир суроону көрүп туруп, эмне кыласың? Экөөнүн арасындагы байланышты өзүң ойлоп табасың. Бул кандай байланыш болду? Мисалы дейик, кыш деп турат, анан үй деп турат. Демек, бул кыш деген билесиңер, кыш бул кирпич. Бул мезгил кыш эмес, үйдү курган кыш. Кыш, анан кийин үй деп турса, демек, кыштан үй курулат дейсиңер дагы. Дагы бир нерседен бир нерсе курулат, же болбосо бир нерсенин бир бөлүгү. Мисалы, бул бөлүк жана бүтүндүн категориясы ичинде болушу мүмкүн. Кыш жана үй деп турса. Ошондой болсо, силер өзүңөр ойлонуп байланышты табып атасыңар дагы, башкалардан дагы байланышты табасыңар. Бирок силер канча көп суроо чыгарган сайын ойлонууңар тездеп баштайт да. Ошондо көбүрөөк убакыт болот. Оңой суроолорду көрүп туруп эле түшүнүп жообун таап койсоңар дагы, бир аз кыйыныраак болгонго, көбүрөөк ойлонгону убакыт силерде болот. Ортодо маанилүү нерселерден бирөөсү, мисалы, убакыт. Убакытты сөзсүз эске алышыңар керек. Мен өзүмдүн бир опытымдан айтып кете турган болсом, мисалы, саат менен кирүү деген маанилүү. Бул жерде дагы негизги түшүнүктөрдү дагы айтып кетейин. Бир аз кеңештердин да айтып кетейин. Эгер видеону ушул жерге чейин чыдап көргөн болсоңор, бир аз пайдалуу нерсе айтам деп ойлойм ушул жерде. Силерде эмне болсун? Ортого киргенде кол саат менен киргиле, сөзсүз. Кол саат болобу же мындай столдогу чоң саат, мындай чоң кичинерээк экен. Балким силер мындай саат менен киресиңерби? Кандай болбосун? Саат менен киргиле. Эмне үчүн дегенде силер убакытты карашыңар керек. Ар бир бөлүмгө аз эле убакыт берилет. Ошол убакытта силер суроолорду бир суроого ушунча минутта убакыт кетиришим керек деп туруп, ошол суроолор боюнча иштейсиңер. Саатыңар жаныңарда бар болсо, мисалы сен 10 мүнөттө 10 суроо бүтүрүшүң керек болгон болсо, сен азыр 10-чу суроону иштеп атасың, бирок убакыт сен карасаң сынак башталганына 15 мүнөт болуп калды. Демек сен артта кетип атасың. Эмне кылышың керек? Бир аз ылдамдыгыңды жогорулатып, тезирээк окушуң керек. Же болбосо сен 20-чы суроого келдиң, бирок 15 эле мүнөт убакыт өттү. Анда эмне кыласың? Сен көп шашпаган аракет кыласың, себеп дегенде шашып отуруп ката иштеп алышың мүмкүн. Демек сен шашпай, калган суроону иштеп, андан кайра алдыңкы иштеп бүткөн суроолоруңа кайра барып, сөзсүз жаңы ой менен ойлонуп, анан кийин иштейсиңер да.
Ошол дагы да башка пайдалуу деп ойлогон кеңештер же бир опыт дегенби бир тип деп коет. Кыргызча кандай болуп калат? Ошондой бир ыкмаларды эстеп калсам, бөлүшкөнгө аракет кылам. Пайдалуу болду деп ойлойм. Мен аналогияга дагы басым жасап материалдарды эми даярдап буюрса чыгарам. Кандай сунуштар болсо, ойлор болсо комментарийге жазгыла. Мен үчүн абдан маанилүү, себеп дегенде менин силерге кандай болду, эмнени каалап атасыңар, дагы бир аз кененирээк кылганы силерге жооп бергенге аракет кыламын. Ошол.